2023 жылдын 18 январында билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Ала Мүдүн райондук комитетинин 31 отчеттук кайра шайлоо конференциясы болуп өттү. Конференцияга Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтоголов жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Элмира Кулназарова, Ала Мүдүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Динара Шеркулова жана райондук билим берүү уюмдарынан шайланган 38 делегат, ошондой эле чакырылган баштапкы кесиптин бирлик комитеттеринин төрайымдары катышышты. Конференцияда Ала Мүдүн райондук билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлик комитетинин төрайымы Бактыгүл Намазбекова 2018-2022 жылдарда аткарган иштери тууралуу өз докладын кеңири слайд менен тааныштырды. Андан соң райондук кесиптин бирлик комитетинин финансылык ишмердүүлүгү боюнча текшерүү комиссиясынын отчету угулуп, талкууга катышкан делегаттар комитеттин аткарган иштерин алгылыктуу экенин баалашты. Конференцияда райондук комитеттин жана текшерүү комиссиясынын жаңы тутумдары шайланды. Катышкан делегаттардын ачык добуш берүүсү менен Ала Мүдүн райондук билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлик комитетинин төрайымына кайрадан Намазбекова Бактыгүл Асанкуловага ишеним көрсөтүштү. Бул конференцияга чейин ар бир профсоюз уюмунда отчеттук кайра шайлоо конференциялар өткөрүлүп, райондук конференцияга делегаттар шайланган. Бүгүнкү конференцияга райондук баштапкы профсоюз уюмдарынан 40 делегат шайланып, бүгүн 38 делегат катышты. Конференцияда Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтоголов кесиптик бирлик активдерин Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин мыктысы төш белгиси менен сыйлады. Эмне демекчи, ушу профсоюз уюму тарабынан чындыгында көп эле колдоо болуп келген буга чейин. Анан ушу бүгүнкү биздин төрайымыбыз Бактыгүл Асанкуловна буга чейин чындыгында ар бир мугалимдин, ар бир инсандын десем багы көйгөйлүү маселелерин чечип келген. Мындан ары да ойлойм ушу далай ушу мугалимдердин көйгөйлөрүн чечүүгө даяр деп. Иш чаранын соңунда борбордук комитеттин төрагасы Асылбек Токтоголов төрайым Бактыгүл Намазбекованын ишенимге ээ болуусу менен куттуктап, тармактык кесиптик бирликтин алдында турган жаңы милдеттери тууралуу баса белгиледи.